Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу кыргыз элим. Жалпыңыздарды ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар менен жана ушул ыйык айда кылган жакшы ибадаттарыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Кудай таалам кабыл кылган болсун. Сөзүмдү мээримдүү, ырайымдуу болгон Аллахтын аты менен баштаймын. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Бүгүн бизде өзгөчө конок, белгилүү ырчы Бекжан Темирхан болмокчу. Биздин ыйык Рамазан айындагы эфирибизге кош келиптирсиз. Ассаламу алейкум. Биринчиден жалпы элге дагы орозо кармагандар менен орозобузду кабыл болсун. Сиздер менен да жүз көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Бар болуңуз. Келип калдык буюрса. Ошо сизди өзгөчө ушул эфирди көргөнүмө мен дагы жана бардык кыргыз эли кубанычтабыз. Ушул ыйык айда, ыйык күндө сиз менен жолугуп атабыз. Ошо биринчи сөзүбүз эле өзүңүз ушул орозо кармадыңызда, ушул орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Орозо айында ушу канча жол кармашыңыз, ушул өзүңүз жөнүндө кыргыз эли менен саламдашып, бир аз таанышып кетсеңиз. Биринчиден ушу сен менен ушу бир эфирде болгонума кубанычтамын. Бүгүн буюрса өзгөчө эфир болот деген ойдомун. Экинчиден негизи 3 жыл десем калп болуп калат. 2 жылым ушул мен болуп калган. Бир күн ошо карыз болуп калгам. Бир күн ошо ооруп калдымбы. Экинчи жыл ушундай болгон да. Анан биринчи жылым ошол 2-3 күн мен толук кармап келип атып, 3 күн карыз болуп калгам. Эми быйыл кызым буйруса, иншалла Кудайым буйруса ошо толук кармайм деген ойдомун. Ошол. Сизди мындай сырттан эле таанып жүрдүк элек, мындай кездештирүү биз үчүн кубанычтабыз. Ырларыңызды, мындай хит болгон ырларыңызды угуп, көрүп жүрөбүз. Кудай таалам ошо кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Ошол орозо кармап, ошол быйыл делем кармадык да, былтыр мындай карантин болуп, ошондой маселелер боюнча көп кысылдык да. Быйыл биринчи жолу жакшы айларда кармап жатыпсыз. Быйылкы орозо кандай өтүп атат сиз үчүн? Быйылкы орозо негизи салыштырмалуу, орозо жеңил. Жакшы, Кудайга шүгүр. Негизи айтып коюшат го, бир жылы бая бир мем болот, оор болот, бир жыл жеңил болот. Быйылкы жыл аябай жеңил. Кудайга шүгүр. Жакшы. Жеңил эле болуп атат орозо. Анан ушул орозо айында негизи биз мусулмандар үчүн бир өзгөчө бир мүмкүнчүлүк деп айтып келинет да. Хадисте дагы, Куранда дагы аяттар, ушул орозо айы Куран, ыйык Кураны Керим түшүрүлгөн, Куранды окугула, жана көп ибадат кылгыла. Бул сиздер үчүн балким бир өтө бир көп мүмкүнчүлүк. Ушул айда ибадат кылып калсаңыздар, балким биз момун мусулман баарыбыз пендебиз, күнөөкөрбүз да. Ушул айда дуа кылып, ибадат кылып калсак, күнөөлөрүбүз кечирилишине балким себепчи болобуз деп. Анан ушул айда ибадаттарды кылып атасызбы өзүңүз, намаздарды окуп дегендей? Жок, себеп дегенде бая намаз эме кылбай атам, бирок орозо кармап атам. Ачыгын эле айтыш керек. Ачыгын эле айтам негизи. Буйруса ниет бар. Кудайым буйруса ниет бар. Кудай таалам ошол ниеттериңизге жеткирген болсун. Ошо сиздей красавчик байкелер намаз окуса биз үлгү алабыз. Жакшы жолдо жүрсө биз жакшы жолдорго жаш муундар өсөбүз деген ишеничтебиз. Анан өзүңүз ошол негизи ырчылык жак менен алектенет окшойсуз, ошо өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, негизи баягы сен сөзүң улай кетейин, негизи баягы бизден эмес, негизи адам жакшы жагын ал деп биздин агайыбыз айтат. Анан ал жаш карыга эмес. Негизи биз сиздерден үлгү алып атабыз азыркы учурда. Буйруса ошо Кудайым ниетибизге жеткирдин. Намаз окуйлу биз дагы. Экинчиден, ооба, ырчылык менен алектенем. Азыркы учурда ошо элибизге жакшы чыгармаларды тартуулап, бир аз тозо ошо көңүлүн көтөрүп, элге жакшы маанай тартууласак биз кубанабыз да. Ама карантинде буюрса өзүңүздөр көргөндөй, эзилиптимен элди эзилтип ошо куткарып чыктым окшойт карантинден деп ойлойм, деле мактана берейинби? Ооба, эми биз дагы көрүп отурдук, алырыңыз бүт баары билет. Жакшы, чоң рахмат. Эми насип эткен экен, ошо карантинге ушул меме кылган. Жакшы эми буюрса. Жакшы. Өзүңүз каяктан болосуз? Өзүңүз негизи мындай чыгаан жигиттерден экенсиз. Өзүңүз азыркы учурда үйлөнгөнсүзбү? Эми үйлөнүү дагы бул ыйманды толуктайт дейт. Ооба, буюрса жок, үйлөнө элекмин азыр. Эми буюрса Кудайым буюрса, сиз айтмакчы үйлөнүп ыйман толуктап. Бирок азыр ойдо жок. Бир 2-3 жыл бар, Кудайым буюрса.
азыр ошо чыгармачылык менен алектенип, айтып жана башта айткандай элге жакшы чыгармаларды жеткирип, бир тарыхта жакшы ырлар менен калам деген бир чоң ой максаттарым бар. Күзүндө бир чоң концерт берсемби деген ойдомун. Ошого дагы азыр жакшы чыгармалар чыгарып, элдин жүрөгүнөн бир түнөк табып, буйрса, Кудайым буйрса. Анан ошо чыгармаларыңыздан эми дин жактагылар менен бир сүйлөшүп, мындай бир дин жаатындагы ырларды чыгарайын деген оюңуз барбы мындай? Аябай жакшы суроо болду. Дин жаатында буйрса, ага дагы баягы сен айтмакчы көп окуш керек. Дин жакта дагы жакшы билиш керек. Анан иншалла Кудайым буйруп дин жөнүндө ырдап калсак, мен үчүн бул чоң жетишкендик болот. Бирок ырдайм буйруса, иншалла ушул орозо мемесинде амин дейли. Амин, ошол күндүктүп ошол эфирде телеканалда ырдап бериңиз. Жакшы, биз дагы кубанычтабыз ошо сиздин ушундай бир жакшы жактарда жаштарга бир үлгү болуп, жакшы жактарга кетип жатканыңызга. Биз дагы эми ошол эфирлерди алып барып бир аз биринчилерден болуп, сүрдөп дегендей неме кылып атабыз. Анан ушул Рамазан айында көп ибадаттар, амалдар ниеттерге жараша дейт. Ошо ниеттериңиз түз болсо бардык амалдар жакшы болот дегендей. Буйрса, жана башта айткандай, силер айтпадыңар, каяктан болосуңар деп ошону айтпай калдым. Сөз менен мен болуп, Алектен ошону кечирим сурайм. Мен өзү Жалал Абадтан болом. Жалал Абадтын Аксы районунан болом, Кызылжар айылынан болом. Анан Кызылжардан болом десем эле, Каражагаш деген да жерде окугам, Аксын. Анан ошол Каражагашта негизи Кызылжарга бардым эле, Каражагашка барам да. Анан Каражагаштан да болом десем, жаңылышпайм. Негизи ошол жакта классташтарым, досторум менен жакшы катташам. Кызылжардан деле баягы катташам негизи, жакшы катташам. Анан ал жактарда кап болуп калбасын. Ошо Аксыдан болом. Жалпы жонун айтканда, азыр Бүбүсара Бешеновларда 3-курста окуйм. Азыркы учурда окуу менен эле экенсиз да? 3-курста окуп, негизи бүтмөкмүн. Тилекке каршы проблема бул жакта жумуштар менен болуп атып, окууду башка мемеге которуп салдым азыр. СКД факультетинде менеджерликте окуп атам. Азыркы учурда өзүңүз канча жаштасыз жана качан үй бүлө курайын деген максаттар бар? Биринчиңизде кыздар менен таанышпайм деген сөзүңүздү да угуп калдым. Бул дагы балким ыймандын күчү дегенди түшүнүп калдым да. Кыздар менен анча-мынча эле таанышпаса, азыр чынында кыйын болуп калды го дейм. Азыр негизи мурун ошол окуп жүргөндө наоборот биз тийишип, умчек да мектеп убагында. Анан азыркы убакта баягы кыздар тийишип, кыздар жазып ушундай болуп калбады. Эми сиздин ырыңызды кантип тийишесине. Анан эми кыз кишиге негизи кыз киши менен мурун ошол жүрүп көргөм. Ага убакыт ажыратыш керек, ага көп убакыт кетет да. Ал эми жумуш да. Мисалы көңүлүн алыш керек, барыш керек, убактың кетет. Анан азыр кыз киши мисалы кыздар менен жүрсөм, кыздар менен деген ол көпчүлүк болуп кетти да. Кыз менен жүрсөм, анда менин чыгармачылыгым калып калат да. Уже бир 90% токтоп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен башыман өткөн, азыр ошон үчүн 2-3 жыл кыздар менен сүйлөшпөй чыгармачылыкты бир жакшы жолго түшүп, өзүм бир жакшы пландаган немем бар. Ошо планыма, максатыма жетип алсам, иншалла буйрса. Өз эле эрiştiңиз. Жок, эми өз үйлөнөргө жакын эле сүйлөшкөн жакшы да. Себеп дегенде азыр сүйлөшүп алсаң ар кандай болуп калат да, мисалы. Көңүлүн ала албай каласың, нервиң кетет. Анан мисалы сен анын көңүлүн албай атсаң, ал башка менен сүйлөшүп кетет. Анан жөн эле орто жолдо жүрөк байкушту кыйнап коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ар бир нерсени баягы кылаарда ойлонуп, эме кылбасаң. Ой, эми ошо шариятыбызда да эми айтылган, орозодо өзүнүн ак никеси болгон аялы менен дагы мындай болууга болбойт, тыюу салынат. Орозодо бир эле ошол орозону кармап коюш эмес, ар кандай жактан тыйылуулар деп. Сизде ошол нерселер барбы өзүңүздө? Мисалы, бир орозо кармадым дедиңиз, башка жактар мисалы көздү сактоо, башкалар менен урушпа, сөгүнбө деген сизде негизи ошондой нерселер барбы, сыпаттар? Орозодо себеп дегенде мен аябай баягы көп эме кылам. Сөгүнүп аябай көп бат эле нерв болом да. Анан орозодо бир аз кээде жол жүрүп каласың, машина жүрүп каласың. Кой дейм да. Мен эми орозомду тең келбей эле коеюн.
урушпай эле коеюн деп көп эме кылам. Өзүмдү карманам. Азыр жакшы эле. Буюрса орозодо сенетим бар. Кыздарга негизи эле эме кылбайм. Кудай сактасын аны сен эми баягы эркек кишибиз. Бирок көздү сактаганга болушунча аракет кылып атабыз. Жакшы. Анан ошо ороз айында дагы бир эң маанилүү бир амал бул Куранда. Эми Куранды ар бир мусулман окууга милдеттүү деп келинет да, Рамазан айында түшкөн. Ушул Куран үйрөнөйүн деген ниет барбы же Куран окуганды билесизби? Мен Куран окуганды негизи дааватка чыгып үйрөнүп келгем, ачыгын айтканда. Анан азыр унутуп койдум го дейм. Себеп дегенде азыр билем деп алып билбей албайм да. Ошон үчүн так эме кылбайм да, айта албайм да. Негизи үйрөнүп келгем, бирок дагы эме кылышым керек да. Мен сизден ушул жерден бир жакшы нерсеңизди байкадым. Ушундай так чындыкты гана айтат экенсиз да. Балким bunun orduна башка бирөө болсо ошол жерин бир аз билем деп коюшу мүмкүн эле. Мындай билбесеңиз, билбеген нерсени билбейм деп, билген нерсени билем деп так айтат экенсиз. Ушул жериңиз мага жакты. Куран үйрөнүңүз. Биз сизге сунуштап кетет элек. Себеп дегенде Куран биздин ыйык китеп. Буну окуганда ар бир мусулман билиш керек. Сөз үйрөнөм. Сен айтып аткан кантип үйрөнбөйүн буюрса толуктап үйрөнөм буюрса. Иншалла Кудайым буюрса. Ушул орозо айында кандай ырдайсызбы же жөн эле мындай иштер менен алек болосузбу же орозодо ырдабай эле коеюн дейсизби? Жок, азыр орозодо жаңырларды иштеп атабыз. Бирок жаңырларды иштеп баягы той топурга чыкпай элебиз. Бир аз эс алып жаңырларды иштеп элге орозо бүтөр менен буюрса иншалла жаңырларды элге тартуулайбыз клиптер менен деген ойдобуз. Эми буюрса аракет кылып атабыз да. Чынында эми былтыркы карантинде баарыбыз эле үйдө болуп, үй бүлөбүз менен, эч ким кошунабыз менен деле катташа албай, Рамазан айындагы үйдө кармап мындай сагынып калдык да. Эми быйыл дагы могу Кыргызстаныбызда эми Кудайга шүгүр десек болот да, орозо кармап мечиттерге барып, ооз ачууларга барып атабыз. Өзүңүз ошондой ооз ачууларга чакырган жери көп болсо керек, ошондой жерлерге барып, ырдап берип атасызбы? Же азыркы учурда ырдаганыңыз мындай бекер элеби же мындай акчалай менен барып атасызбы? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз кененирээк. Жок, негизи жакын акелер, байкелерибиз бар. Токмоктон кече достор бар. Ошол Токмок жергесине кече барганбыз. Кече ооз ачууга ошол Өкүл ата Мишен Назаров жакын ошол байкелерибиз бар. Касым акелери болуп, Бакыт деген байке, Нургазы деген дос балдарыбыз ошол ооз ачырып, ошол жакта ырдадык. Ырдап, орозодон кийин ырдап жакшы отуруп келдик. Ооз ачуулары көп эле болуп атат, достор, жакындар ачып беребиз деп атат. Ошол барып атабыз да. Ооза баягы чакырган жерден калба дейт го. Ошол барып жетишип атабыз. Эми биз дагы буйруса, иншалла Кудайым буйруса, жакын акелерибизди, досторубузду ооз ачууга чакырабыз буйруса. Рахмат. Эң негизи эми кыргыз элибиз негизи меймандос келебиз. Эми орозодо бирөө ачка калат деп уккан эмеспиз. Кайсы жерден барсаң, мечиттен барасың, башка жерден барсаң, бүт эле жерде ооз ачуу. Азыр Кудайга шүгүр, мечиттерибиз, медреселерибиз көп өтө. Бул орозого негизи кичинекейиңиз кезден кармап көргөнсүзбү? Бул кызыккансызбы негизи ошол? 2 жыл эле болду дедиңиз кармаганыңызга. Мурун же кабарыңыз жок беле? Мурун кабарым бар эле болчу. Бирок негедир ошо кармабапмын да. Ошону өзүм азыр байкабай сен суроо берип атсаң ошо ойлонуп атам да. Негизи мурун ошол интерес кармабапмын, чын ачыгы. Чын уктап калдыңыз беле? Жок, негизи уктап эмес. Бул бир күн бою кармалат да. Анан уктабайсың, эми баягы билбейм, же жакшы мындай маалымат албаганбы, айтор. Негизи эле ушул дин жөнүндө канчандан бери маалымат сиздин оюңузга, жүрөгүңүзгө түштү дегенде, эми Кыргызстанда мурун эле дин жөнүндө? Ооба, мурун эле бар. Сизге өзүңүзгө, жеке өзүңүзгө кандай нерсе? Мурун эле ошол мечиттерге барчумун, негизи. Мечиттерге барып эме кылчумун, бирок ошо орозону ушул эме кылбапмын да, баягы серьезный кармапмын да, эме кылбапмын да, серьезный көрбөпмүн да. Анан мына 2-3 жыл эле ошол кармап азыр мына жакшы эме болуп атам да. Убактысында туруп, убактысында ачып, азыр жакшы. Мурун мечиттерге барып үйрөнөм деп эме кылчумун. Ошол кызык. Азыр да кызыгам, мисалы баягы бирөөгө жакшы эме болуп, мисалы бирөөгө айтып туура жол көрсөтсөң жакшы го. Мисалы сен аркылуу бирөө туура жолго түшсө,
бул жакшы да, жакшы жетишкендик да. Мисалы ырдап же мем эмес, ырдап аларга жакшы жагы эмес, ушул дин жөнүндө дагы жакшы маалымат берип, жакшы меме кылсаң, элге туура жол көрсөтсөң, бул жакшы жетишкендик деп ойлойм да, мен жеке оюм. Негизи эле эми орозо бир эле мусулмандар айтып кетти, бул шариатта өкүм, бирок кээ бир мындай окумуштуулар дагы айтып кетип, орозо ден соолукка дагы пайдасы өтө күчтүү экен деп. Кээ бирлери парз катары тутса, кээ бирлери ден соолук катары тутуптур. Өзүңүз орозону эмне максат менен кармадыңыз? Орозону негизи бул орозону баягы биз каршы болот экенбиз. Орозо парз экен, орозо кармашыбыз керек экен. Мусулман адам орозо кармаш керек экен да бул. Мисалы мусулман эмес киши парз эмес, мусулмандар эмес. Бул мусулмандарга эле парз экен да. Анан мен ошо парсыбызды, карсыбызды меме кылалы деп орозо кармап атабыз азыр. Ошол. Шариатта негизи эле ошол өкүмдөрдүн биринчи Кудай Таалага иман келтирүү, андан кийин намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, хажга баруу деп. Сизде ушул парздардын азыркы учурда орозону кармап аткан экенсиз, анан намаз келмени келтирдик, мусулман болдук да. Намаз окууга кадам таштайын деген ниеттер барбы? Намаз дагы бир өтө бир чоң өкүм да, себепте кыяматта биринчилерден болуп намаздан суралат деген хадистер бар да пайгамбарыбыздан. Негизи намазды ооба буйруса иншалла, Кудайым буйруса, башта айтып өтпөдүмбү? Буйруса ниет бар жакшы. Анан намазды мегалган деген баягы калтырбай, убагында окуш керек да. Анан ошо буйруса биз баягы мен кайра күнөөлүү болуп калбайын деп атам да. Себеп дегенде баягы убагына жетишпей калып, бизде ар кандай болуп калат да мисалы. Анан буйруса ошол бар, ниет бар, ошо үйлөнсөм, ошо жубайым менен ошол жубайым дагы намазга экөөбүз чогуу меме болуп, машалла Кудайым буйруса. Жакшы ниет бар да, Кудайым буйруса. Амин. Ошо ниеттериңизге, тилектериңизге Кудай Таалам жеткизген болсун. Өзүңүз үй бүлөдө канча бир туугансыз жана канчанчысы болосуз? Эң тентеги окшойсуз негизи. Жок, наоборот, мен үй бүлөдө 5 бир тууганмын, бир карындашым бар, эң улуусумун мен. Эң улуусу сизби? Ошого эң улуусу, эң сулуусу де. Кийинки инилериме ушул карындаштарыма жакшы үлгү болоюн деп, негизи эле баягы мактаныш эмес. Мемеден сырткары эле ушу ичип чекпей, ушул жакшы үлгү болойлу деп, ошо жакшы туура жол көрсөтөйүн деп. Улуу болгон ушул бир жагы ушу мем экен да, жоопкерчиликтүү болуш керек экен. Мен негизи кичинекей же ортончо болгонду жакшы көрөм да негизи. Ошо кичинекей болсо үйдө каласыз да. Ооба, үйдө калам, ата-энем карап. Негизи азыр деле эң улуу болсом деле ата-энем мен карап, мен калам да. Себеп дегенде сиз чоңойдуңуз, Мен себеп дегенде ата-энем жанында көп болбодум да. Мисалы окуп жүргөндө деле тайкелерим колунда жүрдүм. Анан азыр Бишкекте мен апам айтып калат да, баягы тамашалап. Сага караганда баягы менен кийинки иним бар да. Ана айылда көп жүрөт. Ал бир аз эле шаарда болсо эле аны сагынышат да. Анан мен менен эч ким деле ише албайбыз, мен мындай көп деле баягы кабатыр алабыз, бирок эми сагынбайбыз деп интернеттен көрүп эле жүрөбүз деп. Тамашалашып калат да. Анан ошого ата-энем жанында көп болбодум. Эми буйруса үйлөнсөм, ата-энем жаныма алып келип, ата-энем карап, келин кызмат кылат экен да. Келинде ошол кызматын кылыш керек да. Ата-энем келин эмес, биз да кызмат кылышыбыз керек. Себеп бизде чоңойтуп өстүрдү, карады, анан бөлүнүп кеткен бул туура эмес да. Негизи бир туугандарым эле бир чоң үй салып эле бирге болгум келет негизи. Ошо жакшы бир ниеттерим бар буюрса. Өзүңүз ошо ырчылык жакка, өнөрчүлүк жакка кеткен экенсиз. Негизи кичинекей мектепте окуп жүргөн кезде ушул нерсеге кызыкчу элеңиз же ал кезде мисалы ар бир адамда ар башкача ой болот да. Окуучу кезде бир кесипти тандайт, андан кийин бир башкача ойлор пайда болот. Ошол нерселер кандай сизге ким түрткү болду, же өзүңүздүн кызыгууңуз болду, же ата-энеңиздин мындай айтуусу боюнча болду? Негизи бул атам ырдайт. Атам ырдап, апам деле ошол ырчылыкка жакын. Ошо меме баягы кичинекейиңде алардын ырдаган угуп, эситим тааныган деле ырдабаса, мен ушул мемеге кетем дегем да. Ырчы болом дегем да. Мен чоң ырчы болом дегем, бирок чоң ырчы болуп, мен буюрса бир чоң меме кылам, таанылам дегем. Анан бирок атамдай болбодум. Мисалы атам баягы комуз чертет, аккордеон чертет, кармаган чертип кете берет. Мен ушул аспап жактан жокмун.
Бирок жеңилдер деп коесузбу? Кудайга шүгүр, ырчылык жактан ошо азыр эми бир аз болсо элге эме болуп калдык. Дагы ошо атам дагы негизи аракет кылган да. Анан тилекке каршы чоң атамдар бир аз каршы чыгып ырчылыкты жөн эле кой деген да. Анан Алар намаз окушат эле же? жок, эмнегедир ошо чоң атам ошо жакпаганбы же жакпайбы билбейм да, атам ошо тыйып койгон да. Анан ушул атам мен чыкпасам да ошо сен чык деп атам айткан. Анан ошон үчүн атамдын атын чыгарып ошо Бекжан Темирхан атамдын аты. Анан Бекжан ошо Темирхан атамдын аты чыксын деп ошо Темирхан болуп Бекжан Темирхан болуп чыкты атам. Астык мындай Бекжан Темирхан деп ондай жок экен да. Ошо ошон үчүн Темирхан деген ат чыгыш керек деп ошон үчүн баягы Бекжан Темирхан деп өзүм ойлоп чыккам. Ошо ойлоп мен атам аты чыксын деп Темирханов, Бекжан Темирханов эмес, Бекжан Темирхан эле да. Эки ат бирдей кетти. Эки ат бирдей кетсин, эки ат ошо чыксын деп ошо эки ат менен келип атам буюрса. Сиздер бул эзилип бүттү ырын негизи былтырдан бери мындай хит болуп кеткен ырлар болуп угуп жүрдүк, бирок сиздики экенин буга чейин билбедим эле. Өткөндө көрүп бир таанышып анан ошол жерден билип калдым. Анан сиздин дагы бир жөнөкөй нерсеңиз эми өзүңүз мындай блогерлик жак менен дагы алектенесизби? Эми Instagram баракчада подписчик көп дегендей. Жок, мен блогер жакпайм. Мен айтып атпайм, жашоо мисалы өзүм кандай болсом, ошондой эле Instagram киргизем. Блогерлик жак менен жок. Анын продюсерим Талант Сагынбаев блогер жак менен алектенет. Мен ал нерсе. Сизде деле неме көп деми? Мен негизи баягы ырчы адам негизи ырчылык менен кетиш керек деп ойлойм да. Анан мен тамада болуп коюп же блогер болоюн деген же ой жок да. Мен ушул ырчылыктын ушул жакшы ырчылык менен жакшы элге таанылып бир эле жак менен. Андай бай жигитке жетимшөнөр азыр кылат эле ар нерсеге азыл бергим келбейт. Ошо бир эле жак менен буюрса. Мага бир эле жетишсин деп. Бир эле менен ошо элге жакшы таанылып өзүм чыгармаларым бар. Буюрса жалаң автордук чыгармаларды чыгарам. Ошону элге элдерден сизге сунуш келеби мындай келип бырдап берипке же тойлорго көп барасыз дейм да? Ооба, тойлорго Кудайга шүгүр. Себептен карантинде азырга чейин тынбай атабыз негизи. Көп эле чыктык. Көп эле чыгып атабыз. Концерттерге дагы кайрымдуулук концерт, Ош мисалы Ошко, Жалбатка бүт эле бардым. Мен Нарынга бардым, Таласка бардым, бүт эле. Бир гана Баткенге бара элекмин. Кудайым буйруса ошо Баткенге барам. Кызларды кылган турбайсызбы? Бүт эле мисалы көрүп келдим да. Мисалы эзилип бүттү менен бүт эле жакка бардык. Ысык көл менен Нарын жергезине көп барам мен тойго. Бияк эмне шаарга жакын болгон себептенби? Балким ошондой негизи. Шаарга көп эле. Шаарга жетишип аттып, жетти тойго. Өзүңүздүн жериңиз Жалал Абад жана өзүңүз көбүнчө шаарда жашап калат экенсиз. Анан Жалал Абадты жериңиз сагынасызбы? Же бияк деле жашоо жеңилирээкпи? Бияк баягы эми баягы өзүнүн жери албетте сагынабыз. Себеп дегенде ошол жакта туулуп өскөнсүң, жакшы элестер калган ал жакта. Аксын сагынабыз. Бирок бул жактан дагы азыр көнүп калдык буюрса. Көнүп ушул жактан баягы тирлик ушул жакта болуп, ушул жактан таанылып, ушул жактан чыгып аткандан кийин, окуатыбыз ушул жактан болуп аткандан кийин бул жакка да көнүп, азыр бул жактан ал жакка бардык, бул жакты бат эле сагынабыз Бишкекти. Кайра эле ашып кетсе бир жума туруп Бишкекке бара эле качып калды азыр учурда. Бишкекке качабыз, себеп дегенде бул жакта баягы мындай экен да. Себеп окуп жүргөн убакта классташтарың болот жаныңда. Жаныңда классташтарың болот, досторуң болот, билинбейт. Себеп жүрө бересиң да. Мисалы ошого эле досторуң, азыркы Бишкектеги эле досторуң Аксыда болуп кала турган болсо, же Айылда болуп кала турган болсо, анда ал жак сага уже эме болду да. Ал аксып ошолор менен жүрө бересиң да. Бул жакта ошо жакындарыңды, досторуңду сагынып эле ушул жакка келе бересиң. Себеп бул жакта биз Аксыга бара турган болсок, ал жакта зеригип каласың да. Бурукку жолдоштор мемелериң жок, досторуң жок. Себеп бүт эле кичинекей, салам алейкум учурашып бүт эле байкелер же. Ушундай да. Өзүң зеригип каласың. Ошондуктан бул жакка качкандын себеби дагы ошо жакындарыбыз, досторубуз бүт ушул жакта. Ошон үчүн бул жакка качабыз го дейм. Өзүңүз азыркы учурда иштейсизби же ошо акчалай ушундай финансовый жакты ошо ырчылык менен эле таап коюп атасызбы? Жана ошол үй бүлө ата-энеңиз жеке бизнес турасызбы деген сыяктуу
ошон азыркы учурда ошо ырчылык менен эле алектенебиз. Тойлордон балким акча түшөт. Ооба, тойлордон түшөт. Тойлордон түшөт, азыр тойлордон, айтор жакшылыктардан, концерттерден, ушул жактардан эле азыр башка жумуш менен алектенбейм. Өзүмө неме кылгам, өзүмө сөз бергем, ошо чыгармачылык менен бир 4-5 жыл жакшы иштейм деген. Негизи эле дальше иштейм, бирок тынбай бир 4-5 жыл жакшы бир элге жакшы иштейм деген ойдомун. Башка жумушка азыр. Башка жумушта алектенсең эле чыгармачылыгың калып калат да. Себептен ал айтпайм баштан өткөн чыгармачылыгың калып унутулуп кетет. Мисалы деле комузду деле мен үйрөнгөм. Бирок ошо азыр чыгармачылыкка элек болуп кармабай ал унутулуп калды азыр мисалы. Ошондой эле нерсе да, чыгармачылыкта азыр бир аз эле карабай койсоң ошо унутулуп кетет. Ошон үчүн чыгармачылыкка постоянно алектенип, постоянно жаңы чыгармаларды ушундай көрүнүп турушум керек да. Оюңузда ошол бир эле ошол кетиш керек, башка нерсе киргизгенде жетишпей калам дегендикпи? Ооба, башка жетишпей калып, азыр байка үлгүрбөй калайын. Себеби башка жумуштарда иштеп ушундай чыгармачылыгым калып кеткен да. Бир 5 жыл, негизи 5 жыл эле мурун чыкпапмын. Анан азыр эми баягы буйруган экен, ушул насип эткен экен азыр. Сиз өзгөчө жаш талант болуп чыктыңыз эми. Ошо буйруса жакын эми 1-2 жылдан кийин үйлөнөсүз да же жакында үйлөнөсүз. Ошо каяктан алайын деп ойлоп жүрөсүз, эми тойлорго барып, каяктын кыздары мындай өзүңүзгө ылайыктуу болуп, аксыга келин бала кылып дегенде ошо каяктан үйлөнөйүн деп атасыз, кайсыл областтан дегендей. Буюрса үйлөнгөнгө жакын. Сага чалып сөз айтам. Тойма келип конок болуп кетесиң буюрса, Кудай буйрса. Жакшы. Азыр эми айтып атпайм, чыгармачылык менен алектин, азыр кыз кичиге. Ал кезде алек болбой каласызбы? Ал кезде эми алек болосуң, бирок неме да. Ошол кезде тапсам, анан айтам да. Азыр эми азыр таба элекмин тилекке каршы. Анын кайсыл мемеде билбейм, эми буйруганы, пешенебизге жазганы, азыр эми пешенеге жазган кыз турат да, бир жерде жүргөндүр эми. Каякта жүргөн, каякта билейин да алда. Жашоодо ата-эненин ыраазылыгы, Кудайдын ыраазылыгы дейт. Сиз ошо ата-энеңизди ыраазы кылып эле ошолордун эмеси менен эле келатасыз же алдынан ашык же ата-энеңизди неме кылып койгон күндөр болдубу, таарынтып алган же сиз таарынган күндөр болдубу? Ата-энеңизди дагы эмнелер менен мындай сүйүнтүп, эмне белек кылайын деген оюңуздар бар мисалы сизде? Ата-энебизге биздин белегибиз эми баягы биздин жакшы жүргөнүбүз, ата-энебизди уят кылбаганыбыз, ата-энеге ошол эле нерсе керек экен да. Ата-энеге биздин баягы белегибиз же башка нерсебиз эмес, биздин ошо ден соолугубуз, ата-энени уят кылбаганыбыз эле керек экен да негизи. Анан бирок ата-энебизди биз канча кылсак дагы биз ак сүтүн актай албайт экенбиз. Кылган эмгегин актай албайт экенбиз, бирок ата-энемди ушул жүзүн жерге каратпоого болушунча аракет кылып атам негизи. Ата-энем эми баягы менден мага ишенишет да. Себеби ата-энеме мен баягы ичип чекпегениме ишенишет. Уят кылбагам, окуп жүргөндө да уят кылбагам. Баягы мактаныш эмес. Ошол нерседен корком да, мисалы. Атам айткан, мисалы ушундай бир туура эмес иш кылсаң, менден таарынба деген да. Анан ошол нерсесинен баягы же ушундай коркуп калганбы, ата-энем уят кылбаганга аракет кылган болушунча. Ошол жаман досторго, жаман мемелерге негизи мен болсо акырын эле өзүм алыстап кетем. Жакшы, өзүм азыркы жанымда жүргөн гитаристим деле, дос балдарым деле жүргөн ичип чекпейт. Кудайга шүгүр. Ушул жанымда чөйрөмдө жүргөндөр дагы ичип чекпейт. Досторум, ошого шүгүр кылам. Ошо негизи ата-энени буюрса жакшы чыгармачылыгым, жакшы меме кылып алсам, жакшы жактарга апарып эс алдырып келейин деген оюм бар. Ошол ниеттерге, ошол максаттарга жетиңиз. Аны айтпай кылыш керек дейт го. Иш жүзүндө негизи баягы айтып эмес, иш жүзүндө кылганга аракет кылам көп нерсени. Ошол ниеттериңизге, кололоруңузга Кудай таалам жеткизген болсун. Эми ар бирибиз эми ошо ата-энебизди ыраазы кылалы, ата-энебиздин ыраазычылыгын алалы, себеп дегенде алар бизди бакты, чоңойтту. Ушул жашоого жарык дүйнөгө келгенде бизди чоңойтуп, бизге сөздү үйрөтүп, мындай тарбияны үйрөткөн ошол ата-энебиз да жакшы. Ата-эне эч качан жамандык каалабайт да, баары бир биз жаман көргөн учурунда да жүрөгүндө жакшы көрүү деген сезим бар да.
Бирок жанагы кыргызда жакшы макал бар. Атанын ою балада, баланын ою талаада дегендей, биз баары бир мындай бир оюбуз мындай башка жакка кеткенде талаада болуп калат да. Ата энени кээ бир учурда эстебей калабыз. Эң негизи ушу ата энени сыйласак, башка нерселер боло берет да. Кээ бирлер ушул Рамазан айы ичинде ушу ата энебизди сыйлап, урматтап калсак, балким ушул көнмүш адат болуп калат. Кээ бирлер ата энесин капа кылып алган. Эми Кудайга шүгүр ата энеси барлар бар, ата энеси жоктор да болуп атпайбы, ата энеси көрө албаган, арманда калгандар. Ага караганда көзү тирүүбүздө жакшы да бул нерсечи. Туура айтасың. Сен азыр ушинтип айтсаң, биз баягы университеттен кайрымдуулук концерттерге айтор барабыз да. Жетим балдар үйүнө барабыз, майыптар үйүнө барабыз, карылар үйүнө барабыз. Сен айтсаң ошону эстеп кетип атпаймынбы? Ал нерсени көрөбүз, ооба, баягы Кудайга шүгүр кылам, ата энем бар, ата энем тирүү, барсаң тозо болот. Ошон үчүн Кудайга шүгүр кылам да. Ата энем барына шүгүр. Ушулардын өмүрү узун болсун, дайыма ушул бактыбызга бар болсун. Рахмат. Биз барганда эле ошо эркелеп эле туралы да, ата энеси бар себеп дегенде жанымда болбосо дагы, алыста болсо дагы жөлөк таяк болуп турганы бул биз үчүн кубанычтуу да. Ошол бүгүн залкар жазуучубуз маркум Элмирбек Иманалиевдин каза болгонуна 1 жыл болуптур. Сиз дагы ырчылык жак менен болгон менен ал ырчылардан мындай бир аз башкача эми ал жаткан жери жайлуу болсун. Чынында кыргыздын залкары, кыргыздын чыганы болчу. Ал жөнүндө кандай айтып кетесиз? Мен ошол каза болгону мен айылда болуп калдым. Негизи мен ал киши менен бирок мындай отуруп сүйлөшпөгөм. Бирок чыгармачылыгын мен өзүм сыйлачумун. Биз ошо карантинде айылда болуп калдым. Ошо кадимкидей бир бардык эле кыргызмын дегендердин жүрөгү бир башкача болду го дейм. Себеп деген мен башкача болдум да, чындыгында бир ишенбейчи. Албетте андай инсан жашоодо бир эле келет. Бир эле келет. Себеп дегенде сыйлайбыз, жаткан жери сен айткан жайлуу болсун. Үлгү алабыз, бизге бир чоң меме кандай десек экен, бир жакшы мемелер менен, адамдын жакшы сапаттары менен дейт го. Жакшы ырлар менен бизге үлгү болуп калып кетти эми буюрса. Үлгү алабыз дагы да болсо да. Ошол эми карантинге байланыштуу көптөгөн чыгандарыбыз кетип калды, чынында эми. Бирок башкача болдук, бирок чынын айтканда башкача болуп, бир көзгө жаш да келди дем калп айтпай койгон болом. Ошондо үйдө болчук, ошо билем да, ошол нерсени. Каза болгондон эми мындан кийинки жашоону жакшы алып кетсек, иншалла, келечектеги муундарыбыз жакшы болот деген ишеничтебиз. Өзүңүз кыргыз элине кандай кызматтарды өтөйүн деген бир максаттарыңыз бар? Армияга баргансызбы? Кыргызстан мамлекетибизге эмне саныңызды кошоюн деген бир максаттар бар. Себеп дегенде бул мекен, бул биздин мекенибиз, бейиштей болгон мекенибизди коргоп алуу биздин милдет. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен тилекке каршы армияга барбагам. Эми буюрса, мен сыяктуу эле турбайсыз. Окуу болуп калды, биздин ошо жашыбызда мен болуп калды окшойт. Жашыбызда өтүп кетти жана армияга бара турган курактан дагы. Анан меники ошол окуу болуп калды. Окуу менен эле болуп алек болуп калдык. Эми буюрса, бирок армияга барбасак дагы азыр окуу менен биз мисалы постоянно мемеге, солдаттарга, мисалы частарга, мен Бишкектин калп айтпасам бардык мемесине барып келдим мен. Бүт частка барып, ырдап, солдаттардын маанайын көтөрүп, ошолор менен тамак ичип, мен барып эле келдим. Анан мен айтып калам, мен почти 5 жылдан бери барып атам да мен солдаттарга. Мен деле ошо силер го 1 жыл меме тамашалап айтып калам да. Силер го 1 жыл эле кыласыңар, мен 5 жылдан бери жүрөм деп тамашалап айтып калам. Мен баягы башка жактан болбосо дагы ошо миласта болсо кызматыбызды кылып атабыз, эми баягы барып ырдап. Мекен үчүн эми бир эле армияга барыш эми ал милдеттүү эле нерсе, бирок мекен үчүн бир мындай бир кызмат кылсаң, ошол дагы сен үчүн салым, балким сиздин бир ыр чыгарып, элди мындай жакшы нерсеге тартуулаганыңыз, бул дагы мекен үчүн кызмат. Жакшы кадамдарда жүргөнүбүз, жакшы ниеттерде жүргөнүбүз, жакшы иштерди аткарып жүргөнүбүз, бул дагы мекен үчүн кызмат деп
демекчимин. Ошол сизге дагы чоң рахмат. Жакшы иштерди, жакшы ойлорду айтып кеттиңиз. Ушул орозо ичинде бир жакшы амалдарды кылып калалы. Ошо баарын орозого кандай үндөп кетет элеңиз, башка туугандарды дагы деңиз, орозо айы болгон. Эми баягы неме да туугандарды баардыгын эле мен жаштар да негизи аз баары эле эме болуп калбады, билип калды кийинки жаштарыбыз элечи. Мен айта кетчү нерсем баягы орозо кармагыла, себеп дегенде бул биздин ошо парсыбыз экен, орозо кармашыбыз керек экен. Бул биздин кандай десем мен дагы аябай сөз бай мындай ичимде эме болот, бирок сөз байлыгын мындай түшүндүргүм келет да кененчи, бирок тилекке каршы сөз байлыгы мас мен. Ушундай бир чыгармалар чыгып атпайбы? Чыгармалар чыгып атат баягы. Негизи мен баягы китепти баягы окуган. Ошо китеп окуйсузбу өзүңүз? Ошол азыркы замандын эң негизги маселеси китеп окуу, жаштар ушу китеп окууга үндөп, устаздар дагы багыт берип, ушу китеп окугула, жан дүйнөңөр, руханий байлыгыңар эсептеп, ушу китеп окуйн деп атат. Ушу китеп окуу жагынан кандайсыз? Китеп окуу жагынан ушу жокмун да. Себеп дегенде китеп окуп мен аябай китеп окусам, анда мен төкмакым болмокмун деп ойлойм да. Себеп дегенде мен эме да китеп окусам, азыр ырларымды өзүм эле жазам, бирок акын байкелерден да жардам сурайм да. Себеп баягы эгер китеп окусам, мен өзүм жазып, өзүм эме кылып, төкмакым болуп, комузду колго алып ушундай деп төкмөкмүн да. Бирок ой бар. О китеп окуп, мисалы үйдө китептерим бар. Сөзсүз түрдө акын болуш үчүн окубайбыз деген ойдобуз го дейм. Балким китеп окусак, бир жашообузга жаңы нерсени пайда кылабыз, жакшы нерселерди үйрөнөбүз деген. Жок, мен мисал кылып атам. Мисалы, эгер китепти кичинекей жакшы окуп, жакшы меме кылсам, аракет күчтүү. Меме кылсам, мен анда азыр ошондой төкмакым болуп, ушундай болмокмун деп атам да. Эми азыр билип атпайлы, эми азыр китеп окуп, меме кылышым керек да. Себеп дегенде өзүмө керек да, бул өзүм үчүн эле да. Жакшы мемелерди, ырларды чыгарыш үчүн, жакшы тексттер болуш үчүн китеп окуш керек. Ошол. Анан ошол ырларды сиз өзүңүз жазасызбы же бирөөнүн ырын эле ырдап коюп атасызбы? Ошол кандай ыр жазасызбы же кандай? Мен ырларымды өзүм жазам. Өзүңүз жазасыз. Оондорунда сөзүн дагы өзүм жазам. Бүт эле өзүңүзбү? Себеп ошол жалаң бирөөнүн ырын ырдаганда деле ага аранжировкага, голоско акча кетиресиң да. Андан көрө өзүм ырыма кетирсем, өзүм материалыма кетирсем, ошо жакшы болот. Ыр жазганда кандай өнөр пайда болду? Бул китеп окуганда ыр жазып калат дейт эле го же мындай китеп окубай туруп деле жазса болобу экен? Эми оонду бул мен ошол айтып атпаймынбы, Кара Жагаш деген айылда окугам мен. 10-11 ошол жакта окуп, анан ошол жакта конкурстарга чыгып ырдачымын да. Анан эл ошол жакта окуучулар колдоп, аябай жакшы эме болгон да. Анан ошонун да бир мемеси болду. Мен бир жакшы бизде баарыбызга үлгү болчу бир классташ кызыбыз, ошол биздин баягы эмне деп койчу эле, класста президент деп койчу эле. Класском, класском деп коет го. Ошо бизде меме кылып староста деп. Староста деп коет. Эми азыркы студенттерге староста болуп калды. Окуп жүргөндө ошо класском дешибиз да. Анан Ажиза деген кыз бар болчу. Ошол баарыбызды меме кылып карачы да, баягы сабактарыбызды бүтөрүп, ушундай кылчу. Анан аябай жөнөкөй болчу да. Таң алып ушундай да жөнөкөй кыз болобу деп. Анан мен ага ошол кызды мактап, баягы сүйүп эмес, жөн эле мактап ыр чыгаргам да. Молодец, баягы. Карындаш деген ырдыбы? Жок, Периштем деген ыр бар болчу. Сарынын сулуусу бир гана сен деп баягы тамашалап тиги сары кыз болчу. Анан ошондо бир чыккан. Ошондон кийин мен мен оон жазсам болот турбайбы? Мен ырдасам болот турбайбы деп андан кийин дагы ырларым чыга баштады. Анан шаарга келип, шаардан ошо карындаш, эзилип бүттүм деген ырларым чыгып, анан бул ырлар жаңы эле 2020 чыктыбы? Жок, мурун эле чыккан. Мурун эле чыгып, анан элге тартуулабай эле жүргөм, себеп дегенде каражат жок болчу анда. Бирине мисалы аранжировкага тапсак, клипке жок. Клипке тапсак, башка мемелерге, сайттарга же мемелерге биринге акчабыз жок. Ошондой эле кыйналып жүрсүз. Өзүңүздөр бул жагын, каражат жагын өзүңүздөр неме кыласыздар да ошол? Каражат жагын өз кылчубуз да мурун. Анан азыр эми продюсер мүмкүн да балким. Талант Сагынбаев менен иштешкенден бери азыр бүт ошо продюсерим болуп, продюсерим бүт ошо колдоо көрсөтүп, ошол продюсер менен иштешкенден бери
почти 90% мындай жеңилдик болуп калды да. Анан ошол продюсериме да рахмат айтам. Негизи өзүмдүн көзүнчө мактабайм. Жок кезде баарын эле айтам, себеп дегенде ушул деңгээлге жеткирип аткан ошол мен бирден бир болсо ошол Талант Сагынбаев продюсерим да. Анан баягы меме деп коет го. Не деп койчу эле, жеген тузуңа түкүрбө дейт го. Ошондойдон Кудай сактасын деп, ошол баягы мен жөнүндө башкалар ага туура эмес маалымат береттир. Экосун ошо ал эми жүрөгүңүздөрдө байланыш болсо канчалык эми мен айтам, ачыгын айтам, эгер бирөө бир нерсе дейт, мага кел айт. Же бирөө сен жөнүндө мага бир нерсе дейт, мен сага барып айтам. Экосунун нерсеси ынтымагыбыз бузулбасын деп. Бирок Кудайга шүгүр, ынтымагыбыз бекем, бир карагандан эле түшүнөбүз. Эми менден кичүү болсо дагы сөзүн жерге тиштебейм. Себеп продюсер деген продюсердин өзүнө орду болуш керек. Себеп сенин үчүн убактын ажыратып, убактын бөлүп аткандан кийин аны сыйлашың керек. Мисалы сен менин продюсерим болсо, сен мен үчүн жүгүрүп, сен менин жумуштарымды жасап атсаң, мен сени сыйлап мээ кылышым керек да. Анан менден кичүү деп мен сени жок мен билем, мен кыйынмын дебешим керек. Мен дебейм, мисалычы азыр өзүм билбеген нерсени мисалы продюсерим билет да, мисалы мен билбей ал мен талашпайм да. Хорошо, шеф дейм, болду. Ошо. Анан жана Периштем деген кыз каяка кетти ошондо? Барбы? Ал классташ кызымбы? Классташ кызым, ал турмушка чыгып, азыр бактылуу болуп жашап атат. Себептен айтып атпайм, аны мен ал сүйүп эмес, жакшы көрүп, мындай меме кылып да, жөнөкөй кылып, аны мактап эле ыр жазгам. Анан бул жака келип баягы текстин мугалим жаздырганда ошо сүйүү болгон да. Жагымдуу периштем жанымго сен, жанымго сен болбаган. Ушундай болуп кеткен да, текстин өзгөрүп кеткен да. Аны жагымдуу жүрөсүң, эркелеп күлөсүң деп эле жазгам да. Ырды. Анан бияка келип эле өзүңдү сүйөмүн деп эле эже ушундай жазсаган, анан ошо менен чыгып кеткен. Ошо менен чыгып анан сыймыктанып турду, мени үчүн жазып турду деп. Ал классташ кызым айткан, ушундай чыгып кетти, баягы капа болбо, чалып айткам. Ушундай болуп кетти, анан баягы тамашалап ойлоп албан, анан сени сүйөт, анан сен сүйбөйм деп просто ушундай чыгып кетти десем, тамашалап эч нерсе болбойт да. Адамдын сыпатың үчүн чыкты деп э. Ошо Бекжан байке, анан бир туугандарыңызды кайсы жолго кетишин, кандай кесип тандашын алар өздөрү билет. Эми баары агалык милдет кеңештериңизди айтып, кандай кесиптерге кетишин каалайт элеңиз алардын? Эми мен өзүм ушул нерсеге өзүм чыгармачылык болгон үчүн мен ошого кызыктым да. Анан баягы мен айтат элем да, алар неге кызыкса мен каршылыгым жок да. Неге кайсыл мисалы спецке кызыкса, мисалы бирөө врач болом десе, бирөө шопур болом, бирөө электрик болом, мен каршылыгым жок. Кимизим неге кызыкса, мен жардамдашам да. Себеп кызыккан нерсеңди ийгиликтүү аткара аласың да. Кызыкпаган нерсеңди мойнуңа байлаган итке окшоп, мисалы мени врачтыкка же башка мал доктур же башка мемеге алып барса, мен ал колуман келмек эмес деп ойлойм да. Анын миң үйрөтсө деле мен колуман келбейт да. Мисалы комузду күү черткенге үйрөттүм, мен ага кызыкпадым да. Күү черткенге кызыккан жокмун, ал болгон жок тилекке каршы. Анан ата-энеме кезек, ата-энем ошо намаз окуп эме болсо, ата-энем намаз окуза деп Кудайдан тиленем да. Намаз окуза, ошо дини болуп, намаз окуп үйгө барсак намаз окуп атса, ошо Кудайдан тиленем, ата-энем тең ошо экөө тең намаз окуп эме кылса деп. Бул жакшы тилектер. Эми өзүңүз ушул нерселерди балким аракет кылсаңыз, ата-энеңиз көрүп кубанып, балким алар дагы жакшы нерселерди аткарганга себепчи болот деген ишеничтебиз. Эми ар бир бала ата-энеге, бир туугандарга үлгү болот. Ар бир адам кыргыз элине үлгү болот да. Ошол биздин эфирге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге дайыма ийгилик каалап кетем. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кылган жакшы ибадаттарыңыздарды Кудай таалам кабыл кылган болсун. Өзгөчө бизге спонсор болуп берген Кафкафка ыраазычылык билдирип кетебиз. Бар болуңуз, сиздин дагы ишиңизге ийгилик, ар бир кылган садакаларыңызды Кудай таалам берекесин берсин. Ушуну менен кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.